Үй бүлөлүк зордук зомбулук жана балдарга карата кылмыштуулук темасында иш-чара Баткен мамлекеттик университетинде өттү. Иш-чарага шаардагы мектеп окуучулары катышып, аларга тиешелүү мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан балдарга жана аялдарга карата жасалган зордук зомбулуктун кесепеттери тууралуу маалыматтар берилди. Чоң кишилердин айырмасын бөлгөн бул балдар жөнүндө атайын кодекс бар. Ал жерде 18 жашка толгонго чейинки өспүрүм курактагы балдар, улан кыздар, булар жаш өспүрүмдөр болуп эсептелет. Акыркы мезгилде балдар арасында кылмыштуулук, агрессия жана зордук зомбулук фактылары өлкө боюнча көбөйүп жатканы баарыбызга көрүнүп турат. Бул бир гана үй бүлөнүн же бир мектептин көйгөйү эмес, бул жалпы коомдун көйгөйү. Балдар биздин келечегибиз, ошондуктан ар бирибиз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Биринчиден эле негизи үй бүлөдө түшүнүү, ачык айкын сүйлөшүүлөр болуш керек бала менен. Экинчиден мектепте ата-энелер жана мектеп мугалимдери менен ар дайым тыгыз байланышта болуш керек. Үчүнчү, балдардын бош убактысын спортко, билим алууга жана чыгармачылыктарга багыттоо зарыл. Эң башкысы ар бир бала угулууга, корголууга жана сүйүүгө татыктуу. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, укуктук маалымдуулукту жогорулатуу максатында суроо жооп форматында баарлашуу уюштурулду. Бул иш-чарада ошол Баткен областтык прокуратурасынын башчысы жана Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетектөөчү тескөөчү адистери өзүлөрүнүн ошол өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча баяндамалар менен бөлүштү жана өспүрүмдөргө маалымат берүү менен аларды ошол кылмыштуулуктун алдын алууга жардам берүү чакырыктарын жасашты. Ошондой эле бүгүнкү ошол иш-чарага катышкан өспүрүмдөр дагы ошол өздөрүнүн кызыккан суроолорун берип, бул иш-чара активдүү деңгээлде өттү. Андан ары Баткен мамлекеттик университетинин студенттери тарабынан сахналаштырылган көрүнүш тартууланып, анда үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине карата жасаган зордук зомбулугу, анын балдар психологиясына тийгизген терс таасири чагылдырылды. Бүгүнкү иш-чарадан зордук зомбулукка каршы кантип сактануу керек экенин, бирөөлөрдү кантип коргоо керек экенин түшүндүм. Жана жаш балдар арасында зордук зомбулук көп болуп атканын, аларды кантип коргоо керек экенин, кимге айтыш керек экенин көбүрөөк маалымат билдим. Буга чейин эле билгенмин, бирок бул иш-чара аркылуу мен көбүрөөк нерсени билдим. Өзүбүздөн чоңдорго жана коркпош керек экендеринин баардыгын билдим. Жана бул иш-чара бизге көбүрөөк маалымат берди жана көбүрөөк нерселерди өзүбүзгө камтып алдык. Негизги максат жаштар арасында зордук зомбулукка жол бербөө, көйгөйлөрдү тынч жана укуктук жол менен чечүүгө үндөө, балдардын жана аялдардын коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. Динара Курбанбекова, Жорек Кубанычбек уулу, жаңылыктар.